080972 болгон бул эженин аты немеге чыгат экен, 8ге чыгат экен. Жеке жылы дагы 8 экен, азыр давайте жаттап алыңыз. Сиздин энергияңыз 8 деген санда алып жүрөт. Сизге давно миссия кирген. Сиз уже 52ге, 53кө чыгып калдыңызбы, Сиздин миссияңыз 9. Эми сиз муну бердиңиз, опыт жизни ушул күнгө чейинки тапкан ташыган тажрыйбаңыз бар. Жашоодон алган опыт жизни сизде бар. Эми карап туруңуз, сиз 33кө чейин 8дин энергиясын алып жүргөнсүз. Так эле жанагы айтып аткан 8дей болчусуз. Баарын үйгө ташычысыз. Баардыгы өзүңүзгө болчу да. Баардык нерсе ирети менен, порядок менен, мындай как эгеси турганда. Бирок 8ден кийин сизге 9 кирди. 9дан киргенден кийин сиз тоону томкор эле иштеп калдыңыз. Жактыдагы иште сиз как 8 кезинде эле иштерман болчуңуз да, 9га келгенде бул иш күчүнө кирген. Ал материалдык акча, эсеп кысап сизге ошондо катуураак келген. Эми карап туруңуз. Эгер сиз 4тү койгондо 4 бул максат болдук, план болдук, иши бир каалоо, желанияңызды койгондо сиз ийгиликтүүсүз. Баардык нерсе оңой, жеңил, ийгиликке ашат, жемиштүү. Линия успеха сизде бар экен да, 7, 8, 9. Бир ишти жасадыбы, аягына чыгат, пайдалуу менен чыгат да. Бирок ошол койгон ниетиңиз так болгон учурда тарс ишке ашат экен. Эмне үчүн дегенде 4тү койгондо сизде акча бар. Линия денег сразу иштейт. И линия успеха сизде сразу иштейт, сразу ишке ашат. Сиздин матрицадагы сандарыңыз ошого иштейт экен да. Ал учурда сизге талдоонун деле кереги жок экен, тилдин деле кереги жок экен. Жан дүйнөңүздүн байлыгы деле, тактильность деле аябай керек эмес экен да. Мындай сиздин эң кемчилик сапатыңыз баштаган ишти аягына чыгаруу деген нерсе жок да. Сиздин саныңыз 8, миссияңыз 9, жеке жылыңыз 8. Эми азыр буга келип токтойлу. Эгер сиз бир ишти алып барып атсаңыз, анда ошого планирование кылып берет элем да. Анткени 72 болгондочу, бул азыр 22де же 30да эмес да, тажрыйба, жашоонун тажрыйбасын топтой элек да. А когда адам уже 50ге чыгып баратканда, это багаж полный да. Мындайды да көрдү, уже саресеп сала алат, потому что 8. 8 бул опыт жизни. Жанагы эле 8дердин энергиясында мындай энергия иштейт да. Чоң кишини эле кичирейтип койгон. Аксакалды эле мудрый, абышканы эле кичирейтип койгондой энергия. Бул жаш күнүндө эле так, мындай хаотичный деген нерселер, мындай бардак нерселер жок болчу. Так эле болчу баары эле. Эми карап туруңуз, азыр 8 жыл экен. 8 жылы эмне кылат эже? Иштейт. Бүгүнкү күндө азыр эмне менен алектенсе, ошону до конца доводить этет. Жөн эле иштейсиз, иштей бересиз, бирденкени кылып ийбейсиз. Бизнести расширять этпейсиз. Кредит албайсыз, чоң үй баштабайсыз, үйлөнбөйсүз деген сыяктуу да. 8 жылы жөн гана иштеп жакшынакай эткирет. Анан аты эженики 8ге чыгып атпайбы? 8ге чыкканда бул деле мындай болуп калат да. Тактыкты алып келе берет. Ошондо мээни эс алганды үйрөнүш керек. Мисалы кантип мээни эс алдырат? Азыр бүгүнкү күндө эмне кылат экен билбейм. Возможно, сетте иштейт. Сеттерде жүрсө, это нормально эле. Потому что аякта мээ эс алат. 8 өзү эле билип алат. Бүгүнкү күндө кайсы жерде жакшы акчага айланып атат. Эже ошол жерде болуп калат да. Өзү эле энергетический тарап болуп калат.